Кадыр түндө Жабраил периште бардык периштелер менен түшөт. Алла субхана ва таала буйрат, 100 канаты бар дейт, 2 канатын атса чыгыштан батышка чейин экен. Ар бир ошо Кадыр түндө уктабай отурган, намаз окуган, зикир кылган ошолорго келип, периштелер зиярат кылып кетет, дуаларына амин деп кетет, алар менен учурашып кетет дегенге чейин бар. Алар учурашып кетет. Таң атканга чейин болот алар. Таң атканда анан кийин кеттик дейт, баары чыгып кетишет. Албетте ошол жерде периштелер, Жабраил периште айтат экен, Алла Таала Мухаммад пайгамбардын үмөтүнө кандай мамиле кылды дегенде, Жабраил алейхиссалам айтат экен, баарын күнөөлөрүн кечирди ошо түндүн урматына. Кадыр түндө баардыгын күнөөсүн кечирди, 4 түрлүү адамдын күнөөсүнөн башка. Биринчиси ким? Дайыма арак ичкен адам. Ушундай касиеттүү Кадыр түндө да күнөөсү кечирилбей калат экен туугандар. Экинчиси акыл ли валидей деп коет, мудмину хамр бир. Экинчиси акыл ли валидей, ата-энесине ак болгон бала же кыз, ата-энесин тажаткан, акыры барып ата-энеси ак сүтүнөн кечире берген. Ушундай баланын дагы Кадыр түндө күнөөлөрү кечирилбей калат экен. Үчүнчүсү каате силай рахим, мындайча айтканда силай рахим туганчылык мамилени үзгөн. Туганчылык мамилени үзгөн, ошого адамга катташпай койгон, жөндөн жөн эле болор болбогонго. Бир тугандары бар, эжелери бар, агалары бар, инилери бар, туганчылык мамилен. Төртүнчүсү мушахин деп коет. Мушахин дегени ким десе ал бири-бирине кек сактап, бири-бирин кечирбегендер. Мына ушулардын дагы Кадыр түндө күнөөлөр кечирилбейт деп айтат да.